бардық процесстер утулган тарап госпошнадан төлөп бергенден кийин процесс башталыш керек эле да. Бирок булар алдын алып эле бүгүнкү процесс бүгүн ушунда. Азыр фактически мына кумтөр 1 тиын дагы төлөлүк ошол госпошна утулуп калганына байланыштуу. Бирок процесс жүрүп атат. Мен ушуну айткам. Эгер кумторго ким кепилдик берет? Адам что эртең төлөбөй коюшуна десек, бирок соттук чечимде эмеде турат. Бул жерде оптима банк, ушул кумтор иштешип аткан банктар кепилдик бериптир да. Бирок кепилдик берсе, анда бир эмне себептен 2 айга мөөнөт алды. 1 жылдын ичинде толук кандуу төлөп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар эле кумтордунчу. Анткени мына жакында президент премьер министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айтты, биз деген 500 миллион деп бирөө айтты, бирөөсү 200 миллион деп айтты. Анан ушунчалык эбегес акча таап аткандан кийин ушул кичинекей бир акчаны төлөп койсо болот эле да. Бирок кандайдыр себептерден бул 4-үнөн кийин жанданып калышы соттун тездик менен болушу дагы мен күнөм сана болду. Эмне себептен? Анткени бул барып ошол келишимди, бардык тынчтык келишимине келип аткан кумтор Центера менен азыркы Кыргыз өкмөтүнүн тынчтык келишимине келип аткандыгында болуп атат. Биз 4-үндө биздин министрлер кабинети баары чогулуп ушул кол чаап, биз ушундай жетишкендерге жеттик деп мактанып атканда, Центеранын сайтына кирип карасак, ошол жерде жазылып турат. Бардык исктер буга чейинки коюлган дооматтын баары артка кайтарылгандан кийин күчүнө кирет деп турат. Бул жерде түшүнүктүү болуп калды да бардык нерсеси. Анткени булар тездик менен ушул 45 күндүн ичинде ушул нерсени жокко чыгаруу булардын биринчи ушул иш аракети болгон. Бирок коомчулукка ушул сиздерге да биз ушул кайрылууга туура келди. Биз ушул кайрылганга себептен бүгүн ушул журналисттер келип, коомчулук келип, бүгүнкү процесс дагы 24 майга чейин жылды. Мен 4-үнө чейин булар ачык жарыялаганга чейин мен ушул азаттыкка өзүмдүн позициямды айткам. Бул эмнеге таянып айткам? Анткени Центаранын чыгарган болжолдуу келишимдердин баягы катын чыгарды да булардын келишимин. Ошондо мен өзүмдүн эң негизги биздин утуп алган 261 миллиард сомду булар ошол жерге киргизген эмес. Ал акча кайда кетет? Ким тарабынан төлөнөт? Ал акчаны ким төлөйт? Соттун чечими турат. Ал кандай себеп менен биз элдин атынан утуп алдык. Биз өкмөттүн атынан барып сотко берген жокпуз. Ушу бир нерсени түшүнүп коюш керек да. Бул элдин атынан деп 4,5 бердик, бирок ошону дагы эмне үчүн 4 төлө, эмне үчүн 5 эмес деген суроо болбосун деп биз Кыргызстан боюнча 550 миң кол топтодук. Ошо биздин октябрь айындык сотунан утуп алган сотубузду чечимин колдоп, ошончо киши колдоп, жарандар бизге ушул 2021-жылы ушу 550 миң колду топтоп беришти. Биз ошол кишилердин ишенимин, аларды ким кандай кыла алат, аларды кантип ынандыра алат, эмне себептен ошол нерсени биз утуп алган ушул соттун чечимдерин жокко чыгарууга иш аракеттер болуп атат. Мен ошол жөнүндө өзүмдүн туура так позициямды айткам. Мен макул эмесмин, туура эмес жолго түшүп алды. Эгер ушул жолдо кете турган болсо, кумтөр менен келген бийлик, кумтөр менен өзүнүн позициясын элге ачык жарыялап көрсөтө алат деп мен ачык өзүм. Бизге толук кандуу чыгымды келтиргендин аныкталды биринчи сот тарабынан, биринчи инстанция. Эми экинчи инстанциясы карап баштайт, экинчи инстанцияны утуп алсак, анан Верховный карайт, анан аткаруу процессин өтөт. Ошондо биз толук кандуу төлөп берсин. Мыйзамды бузуп, одоно бузуп, экологияны талкаладыбы? Ошого жооп берсин адам. Эмне үчүн ошол алар келтирген чыгымды азыркы биздин өкмөт мойнуна алып атат. Бардык банагы келишимде ушул жерге жазып коюп атпайбы? Кумтор Gold Company, Кумтор Operating Company'нин бардык буга чейинки кылган иш аракеттердин баарын биз мойнубузга алабыз деп ошол жөнүндө баарын мойнуна алып атат. Биз агер азыр чыгымды ким төлөп берсин атат? Центерабы же болбосо? Центера төлөп бериш керек. Центера бул Центеранын дочерний компаниясы болгондуктан булар түздөн түз ушул Центера төлөп бериш керек эле. Бирок азыркы тынчтык келишими деп аткан, күчүнө кирди деп атат. Көчө президент дагы айтты, 30 күндөн кийин 3 айдан кийин күчүнө кирет деп. Бирок көрсөтүшсүн да.
3 айдан кийин күчүнө кирет деген кайсыл жерде турат? Келишимин көрсөтүшпөйбү? Мына азыркы күнгө чейин ким көрдү? Эч ким көрө элек. Ал келишимдин күчүнө кирет 3 айдан кийин деген кол коюшусу ким кол койду? Мына көчө өзүңүздөр көргөндөй Акылбек Жапаров 4-түндө кол коюп аткан, бирок тилекке каршы эртеси Теңиз Бөлтүрк кол койгонго укук берип койду. Бирок Теңиз Бөлтүрк өзү ким? Ал эки жарандуулугу бар адам. Бул жерге Кыргызстандын атынан кол койгонго анын укугу барбы? Мен кумтөр боюнча биз бир мындай айтканда бир багытта келген адамдарбыз туура. Бул боюнча мен кези керек болчумун. Ушул 31 мартта Азаттыкка берген интервьюмдан кийин ооба президент чакырыптыр. Мен барып кезигип келдим. 1 апрелде кезигип келдим. Президент мен киргенде ушул күчүнө кирүү процессин айткан. 4-түндө ушинтип Акылбек Жапаров менен Эдил Байсалов келип ушул 4-түндө чыгып опубликайт этип күчүнө киргизели деп келиптир. Мен макул болгон жокмун деди. Анан мен жанагы өзүмдүн позициямды айттым да, эмне себептен каршы болуп атканын азыркы келишимге. Бир пункт эле алып койгула. Эмне себептен анткени Кумтөр Gold компания менен оперативдик компаниянын билеттемесин алганга эч кандай биздин өкмөт мойнунга албаш керек. Элдин жүгү болот, эртең эл ошол нерсени запкысын тартса, анан кайра эл өзү төлөй тургандай акыбалга алып келсе, бул туура эмес деп мен өзүмдүн баягы позициямды айтканда, биз 24-үнө чейин мен айттым, айдын аягына чейин, апрелдин айына чейин 24-төр деди да. Ошого чейин мен дагы карайбыз, дагы сүйлөшөбүз деди. Дагы сүйлөшүү жүрөт. Баягы бир келишимге келе алган жокпуз президент менен. Бир чечимге келе алган жокпуз экөөбүз. Бирок сүйлөшүү дагы уланат. Дагы процесс болот деди. Мен ошол себептен чыгып кеткенден кийин 2 күндөн кийин тилекке каршы 4-түндө жанагындай бүт министрлер кабинетин чогултуп алып, булар ушундай тарыхый иш жасап атабыз деди. Бирок тилекке каршы бүгүн дагы туура эмес кадамга баратканын коомчулук көрүп турат. Мен дагы бир жолу айтат элем да, эмнеге туура эмес, анткени дагы бир жолу кайталап коеюн да. Эгер биз 260 миллиард долларды кече турган болсок, ким жооп берет? Бул жерде 700 миллион доллар турган активтерди эмне себептен берип салдыңар? Эмне себептен саткан жоксуңар? Эмне себептен сатууга мүмкүн эле ачык Торонтодо биржада ачык турат. Могли бы продать акция. 700 миллион биз бир минус кеттикпи? Андан сырткары экология боюнча ушерптен 3,5 миллиард доллардан минус кеттикпи? Анан кайсы плюстары бар? 50 миллион десе, бирок ошолордун ордун толуктайбы? Ошол бир эле маселе да. Ошондуктан мен бүгүнкү соттук процесске дагы коомчулукту чакырганым ушул болчу. Келип ачык коомчулук билсин, эмне себептен ачык болбой атат. Эмне себептен комиссия иштеп чыкканда дагы жабык эшик артында карады, жогорку кеңеште да. Андан кийин кол коюлуп күчүнө киргенден кийин да жабык каралбаш керек да. Бул жер ачык болуш керек. Мына көрсөтүлүш керек. Күчүнө кирдиби? Значит, эл билиш керек. Коомчулук билиш керек. Карапайым элдин, бул элдин байлыгы Кумтөр. Жалгыз бир Теңиз Бөлтүрктүк менен Акылбек Жапаров же Садыр Жапаровдун менчиги эмес. Бул жалпы элдин менчиги. Жалпы элдин бул байлыгы. Ошондуктан эл билиш керек.